Assalamu alaikum, hurmatlı Cumhurbaşkanı Kengesinin deputatları, hurmatlı Aralama rayonunun turgundары, Ordoğlu berekeli uşu kasiyetli uruş tergesinde hurmatlı deputatlar, hoş gelipsizler. Ben birinci uşun bölüngen sorular boyunca çetine cümleyi Çıngiz Mırza, ben şimdi atımızı bilmeydiğim atı jönüm üstüne. Çıngiz Mırza dep kayırlan, geçirip koysa егерде тура эмес болсо. Министрдин орунбасарын чакыруу бул биздин милдет эмес. Кыргыз Республикасынын министринин орунбасарын чакыруу, себеби бул жыйындын демилгечиси сиздер. Сиздер көзөмөл органсыздар, сиздер чакырасыздар, сиздер айтасыздар, сиздер ошол жерде туура эмес маселе болуп аткан болсо, министрин укпай жаткан болсо, же министрдин орунбасары укпай жаткан болсо, чара көрө турган мамлекеттик орган сиздерсиздер. Мен ал нерсеге мурунма жоопту ала албастыгымды айтып коеюн азыр, туура түшүндүрүп. Анан экинчиден Акмөкөн Тастабек мырза бул жерде мына чыгып кетти, жалпы эл отурат бул жерде. Бул жерде шайлоочулардын баардыгы мына ушул жерде отурат. Бири-бириңиздерди айгырга, тайга теңеп, бул тай экен, тиги айгыр экен деп отуруштун өзү карапайым элдин алдында менимче бул этикага да туура келбейт. Бирок депутаттын оюна комментарий бербеңиздер. Бул сиздер эл десе болот, эл сын пикир айтса болот. Мына областтын жетекчиси сиздерде координация болуш керек, этика болуш керек. Депутаттарды мен отурыңдар. Бул жерде үчүн салманын кереги жок, тумандар. Мындай сүйлөшөйүн. Бул жерде бардык депутаттардын өзүнүн укугу бар. Ошондук үчүн мындай этиканы сактап, депутаттардын сөзүнө комментарий бербей, өзүбүздүн маселени, өзүбүздүн мына Чыңгыз Ильяс Кожоев дагы райондун, областтын деңгээлиндеги жетекчилерди айтты. Министрлерди макул, бул биздин милдетибиз. Буларды алып келиш. Аларга чара көрүш дагы биздин милдетибиз. Бирок бул жерге келип депутаттарга сиз Данияр мырза мындай ар бир сөзүнө комментарий бербей эле коюңуз. Бул мамлекеттик этика деген бар, маданияттуулук деген бар. Үчүнчүдөн мына уюштуруу маселеси боюнча сөз айтылып атат. Мына карапайым турат. Биз бирөөсүнө дагы чакыруу берип, киргизгиле же киргизбегиле деген мына күч структурасынын өкүлдөрү турат. Эч кимге эч кандай тапшырма берилген жок. Эл өзү келди. Эл өзү кирди, өзү отурду. Мына көзөмөл кеңеши бар, элдик көзөмөл коррупция менен күрөшүү боюнча. Мына ушул элдик көзөмөлдүн адамдары ооздо туруп, элдин баардыгын киргизип, бул жерге жайгаштырды. Биз бирөөнү дагы дежурный кылып ушул сөздү айтып кой, же бул сөздү айтпа, бул суроону бербе деп айткан жок. Муну дагы элдин өзү кайча айтып койду. Үчүнчүдөн мына 1000 гектар жер боюнча, Алиянов боюнча бул айыл чарба багытындагы маселени көтөрүп келдиңиздер. Сиздерге чоң рахмат, ошого көңүл бөлүп атайын келгениңиздер үчүн. Бирок ошол 1000 гектар жердин баардыгы мыйзам бузуу менен берилген. Мен бул маселени сиздерге атайын капкаларды көтөрүп келдим. Кааласаңыздар өзүңүздөргө дагы көрсөтүп берем. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын атына да мен ушул боюнча маалыматтарды толугу менен жөнөттүм. Кайсыл жерде мыйзам бузуу болгон. Жер категорияга бөлүнөт, аны мына айыл чарба багытындагы иштин баардыгын көзөмөл кылып турган сиздер алар жакшы билесиздер, жайыт жер менен айыл чарба багытындагы кайракы жер. Жайыт жерди айыл өкмөттүн токтому менен, жайыт жеринен сурабай туруп, жайыт комитетинен сурабай туруп, айыл өкмөттүн токтому, айыл өкмөттүн колу менен ижарага берип коюлууга мыйзам жол бербейт. Бул бир. Экинчиси, ошол жайыт жерди арендага, ижарага алган киши ал жерди көрктөндүрөм, жакшыртам, ошол жердин жайыттын шартын жакшыртам деп гана ижарага алат. Ал жерди бузуп,
айдоо жер кылып салууга эч бир айыл өкмөтүнүн, эч бир акимдин, эч бир губернатордун да акысы жок. Жайык жер болуп сакталып туруш керек. Берилип аткан 1000 гектар жердин жарымы жайык жер болгон, жарымы айыл чарба багытындагы кайрактуу жер болгон. Мына инвестор деп кыйкырып атабыз. Ошол Камсулла Шабибулла деген Афганистандык инвесторду көргөн бир айыл өкмөтү бар бекен, сураңыздарчы. Мына 4 айыл өкмөт деп ушул жерде отурат. 4-өөнүн бирөөсү көргөн бекен ушул инвесторду. Договордо Шамсулла Хабибулла кол койду деп туруп, ошол кол менен договорду алып келип берип. Бир дагы жолу көргөн эмес. Бул экинчи маселе. Үчүнчү маселе миллиондорду айтып атабыз. Кыргызда жакшы сөз бар. Эртеңки чучуктан бүгүн өлкө дейт. Биз бүгүн жашашыбызды биз миллиондорду айтып атабыз. Мен факт менен айтып берейин. Ошол алынган жерлерди, арендаға алынган жерлерди бирөөсүнө дагы акча төлөнгөн эмес, ижара акчасы. Биз эмне айтып атабыз? Эгерде бүгүн 150 миң сомдон 130 миң сомдон акчаны төлөй албай аткан инвестор эртең бизге 10 миллионду төлөйт деп ким милдетип берет? Маселе мына ушул жерде турат. Биз ушуну текшеришибиз керек. Мына Кыргызстандын жарандары, айрыкча биздин Ош облусунун тургундары, мына Түштүк, Жалал абад, Баткен облусу. Ар бир үйдө 2-ден 3-төн Россияда жүрөт. Балдарыбыз туура 100-200 келип, өлүп келип атат, ооруп келип атат, башка болуп атат. Ошол байкуштар эмне үчүн жүрөт ошол жакта 12 жылда, 15 жылда башка өлкөнүн барып, дааратканаларын жууп, кайрым күрөп жолдорун шыгырып. Болгон эле максаты 5 соту жер алып, айылыма келип, ушул жерге үй салып алайын деген максатта. Ошолор акча таап келсе дагы бүгүнкү күндө бул жерден жер ала албайт. Себеби жер жок. А биз каяктарды ата бабабыз таанып алган Камсулла Шабибулла деген бирөөлөргө 1000 гектар жерлерди берип отурабыз. Биздер ушундай энди багуу милдетин алдык. Биз ушундай энди багуу милдетин алдык. Мына мен келишимдерге чейин көрсөтүп берейин. Мен эгерде түшүнүксүз болуп атса, кыскартайлы. Мен акыркы айтып коеюн. Мына келишим меморандум түзүлгөн, айыл өкмөттөр менен меморандум түзүлгөн. Мына мен меморандумду сиздерге окуп берейин. Меморандумда мынтип жазылып турат. Тепе-Коргон айыл өкмөтүнүн менен түзүлгөн меморандум. Шамсулла Хабибулла дегендин колун койгон деп. Бирок айшы келген эмес, кол койгон эмес. Анын бүт бардыгы жасалма кол жанагы. Мына укук коргоо органдарына тапшырмалар берилип атат. Укук коргоо органдары Шамсулла Хабибулла дегенди издеп таппай койду. Ошол юстицияда көрсөтүлгөн документи ал Найман айыл өкмөтүндө деп туруп көрсөткөн экен. Атайын мына журналисттер дагы барып атайын иликтөө жүргүзүп келди. Ал көчө жок ал жерде. Андай көчө жок, андай үй жок. Адам эмес. Шамсулла Хабибулланы биз бүгүнкү күнгө чейин күч органдары менен таба албай атабыз. Таап көрсөтүп койгуңарчы ошол адамды. Кандай адам? Анан акыркы маселе мына келишимди айтайын, меморандумда жазылып турат, сонун эле кыргызча мына 400 адамга чейин жумуш орду менен камсыз болот. Буну мен жазган жокмун. Ошол Шамсулла Хабибулланын атынан келген адамдар жазып атат. 210 миңден 130 миңден ошол жерге соцпакет берилет дейт. Бул ошол айыл аймактагы жашап аткан элге муктаж үй бүлөлөргө жардамдар берилет деп. 210 миң жардам берилген эмес. Ошол эми бүгүн сөз чыгып атат. Мына иштеп баштагандан кийин ана 4 жылдан кийин 5 жылдан алат деп. Анда эмне үчүн меморандумга ошол 5 жылдан кийин өсүп чыгып иш башталгандан кийин ошондой социалдык пакет төлөнөт деп акчалар жазылбайт. Эмне үчүн ошондо барып анан кийин жумушчу орундар түзүлөт дебейт. Мен кечирип коюңуздар, мына Жалал Нурбаев ажыке отурат, мен бул киши менен аласам дагы жок, бересем дагы жок туугандар. Бардыгыңыздар угуңуздар. Мен бул киши менен душман дагы эмесмин, дос дагы эмес. Бул кишини жогорку кеңештин депутаты катары мурдагы биздин Арабат районундагы ошол Алиагаш айыл өкмөтүнүн башчысы катары тааныйм. Менин бул кишинин жеке инсандык жагынан бир нерседе акарат айтууга акым жок. Мен ал нерсени айткан жокмун. Мен айтып атам. Мыйзам талаасына кайтып келели. Кыргызстанда 30 жылдан бери төрөлөнүп текшерип келген элдин укугун биз кайра кайтаралы деп атабыз. Мыйзам талаасына алып келели. Мына ар кайсы жерде ар кандай сөз болуп атат. Арманыбыздын тебелерибиз азыр өзүмүздө бир
Muna armamızın töveledi депутаттың шек келтирди деп атат. Мага депутаттың армамысы шек келген мени кызыктырбайт. Мага 1,5 миллион Ош облусундагы калктын намысы өйдө турат. Мага Аралан районунан бир соту жердин кереги жок. Мен албай ешким дал жерге кызматка да калып келдим. Мен айтып атам мыйзам талаасына тана кайтып келели. Мына жанагы маселелер боюнча ушундай. Аны тазартуу боюнча суроолорду беришти. Тазартуу боюнча бизге эң негизги көп акча салган бул Астафа коомдук кайрымдуулук фонду. Астафа коомдук фондуна биз ыраазычылык билдирип рахматтан айтабыз. Себеби алар 7 миллион, 8 миллионго чейин акча салды. Маселе ошол Астафа коомдук фондусунун өкүлүн иштеп жүргөн мына ушул жердеги жергиликтүү тургундар болду. Айылдарга суу чыгарган өзүңүздөр жакшы билесиздер, Ыдыр Сисаковдун фильмиде да турат. Мен өзүм да барып тартып келдим. Мына бүгүн сүрөттөрүн чыгарып алып келдим. Суу куюрду. Суу чыгарып бирөөндө барып суу чыгып Hürmetli turanlar, Sözünde sana uşunu karabayla, arabanla faydası var seni karaylıkça. Buna köy çalmıyorlar, buna buzakta su saktağız. Başka nesiller, biz bu nesillerin razborka kılmanı kelgem çoktur. Kendine kurda oyunu, buna uçun nesiller, bu hukuk durumunda. Bu nesillerin özünü seçile duran hukuk korku organları var. Hukuk korku organlarına tapşırma verilgen. Kim hak, kim kara uşunu çeksin. Ondan burada biz birini kara birini aktır. Ayıplamayla. Uşunu tokatayla kanyarımızda. Sizler sözünüzü tokattınız. Aslanlar masana. Çarpasını tokattınız. Şimdi parasın boyunca da ayıplatırlar buna masaya. Kanyarımızda gereği sana ben size söz verken çok tokatınız. Oldu kumanlar. Şunu çekip koyaturan özgürlük organlar bu. Bu bizden işlemez. Kimdir canlı mızansız varıyordu? Kimdir canlı kim varıyordu? Hukuk organlar buna prokuratura, İçki İşler Bölümünün cepheciler otura. Buna şuna çekip koysun. Biz yata aşıkça sözcüler oldu. Birbirimizle hakaret yaptırıyordu. Kapat olmuşsundur seni. Boldu kapat olmuş. Boldu. Ben hiç kimle çözmedim. Ben hiç kimle çözmedim. Boldu. Aşıkça boldu. Ben yaptım. Oturun. Oturun. Boldu. Ben hiç kimle çözmedim. Boldu. Aşıkça kız. Biz bu ülkede madaniyatlı oturalım için, madaniyatlı duralım, madaniyatlı çoğaltıralım. Durumda. Ya ben hiç kimle çözmedim. Hiç kimle çözmedim. Çıkanlar çıkarabilir. Biz ikinci mesele boyunca kararız. Hürmetli durumda. Arabanın kızılçılığı boyunca susaklardır. Kanal kurulunda. Satsanlık meseleler kararında. O iki kişinin ortasında son gücü gelmez yaptı. Oturumda. Ministerstva transport, kommunikasyon ministerliğinin adı bizde arabanda meseleler var. İçki yollarımız var. Oş araban yolu var. Kim ortası? Hürmetli durumda. Sana zam minister havalı rapörüne söz vereyim. Çok sizler. Hurmatli
Hakimini koyduk mu? Bir o söz etmedim. Öpmedim asla. Özünüz olsa bir kadındaşı korkularda gücüm ol. Geldi de gelmedi. Muhatır Çoban'da sevgilizler maselenin kararlıcı oturumuzdan şartımızdan çıkar elimizde. Oturumlar maselenin kararlı. Çıktılar. Oturun. Maselenin olmuş gerek. Kanday bu arabanın olmuş gerek bence. Oturumuzda söz sizde Kanal Kapırmış. Transportçuna Kommunikasyon Ministrinin orada. Bu deputatlar özleri to'xtatgani bu mizamsiz. Men özüm jeke özümün oyum. Siz jeke ayabay sorunu nima qildingiz? Men da ko'tarayin dedim. Shu masalani batrinleri bo'yicha. Siz ko'tardingiz. Ayabay rahmat. Siz da enesiz o'shon uchun qildingiz. Sebebi ene balasını 18'ge çeyin ene menen ata dolsun. Al cevap beret. 18'den keyin al her kim özü cevap beret. Kılgan işine, kolu menen kılgan işine, başı menen cevap beret. Ene niye turup koygan, östürüp koygan akısına nemevi, günökörü. Beriş gerek bunu batır eneni. Eller bir de töröp ejürü. Bizim batır eneleri 7, 8, 9, 10'du töröp koysam. Ne için bir arzulan aldak altın emez. Jönle bir koladan bolgan, bir alüminiyden bolgan erseni dağı ökmet ayak. Ayabaş gerek. Beriş gerek. Anan keyin janagı neme kasino boyunca mına Facebook tarafından köp men narazıçılıkta aytıp jatamın da anam bul azыр men oşonu көтөрөт деп туруп булар атайын мен микрофонумду өчүрдүм. Неге? Мен казино маселесini көтөрүп атамын. Бул жакта мына Төмөн айлап көтүндөгү кландык башкаруу боюнча канча жолу посторду чыгарып жатамын. Бирок алар мына ушул сөздү мына Жермоз азыр сүйлөйт деп туруп мен микрофонумду атайын өчүрүштү да. Бұл жерде мен мына чындықтың түбіне жете албай жатамын. Себеби азыр укук коргоо органдары деп айтып жатат. Мына тергөөчү, мына прокурорлор мени тааныбаган тергөөчү, укук коргоо органдары калган эмес. Делону барып козготом, ишти неме кылам, аштырамын. Анан арадан бир аз убакыт өтүп эле кыскартып коет. Мен далил факттар менен берип жатамын бул жердечи. Сүрөт, видео. Мына ол жерде мындай болгон СМ аныктаган, тактаган маалыматтар берип жатсам дагы булар именно Араванын прокурорлору делону кыскартып жатышат. Мен ошол областка кайтарсам, ошол областына эгер астан кол жазып коет. Наразы болсоңуз дейм. Областка кайрылыңыз дейт. Областка кайрылса кайрыла ошол жерге алып келип коюп атпайбы? Сөздүн баары ошол жерде да туурабы? А булар эмне кылып жатат? Кыскасы коргоо органдарына ишенбейм. Daniyar'ın hep geldi, Çinçin'de gelgen. Eldin köygoyunu uşun kotorup da. Rahmat. Eldin silap, eldin geldi. Masele boyunca geldi. Oşa masele boyunca kelgen. Ertenden başlar. Yok. Eliçil işlegen bana. Ben sonluğun versin. Tekrar fotoğraf olacak. Yok. Get otkanda fotoğraf. Ben sonluk versin. Burada kalasa o şu el üstünde üstünde işte orada tutayım Allah kollasına. Amin Allah. Hurmatly agay tuğanlar. Daliyar erkeksin bana de. Bardığınızlarga rahmat. Allah razı olsun. Ошол өзүңүздөрдүн убактыңыздарды бөлүп атайын ошол депутаттар менен жолугушууга берилет айтам деп келгенибизде сиздерде активдүү эл бар. Кыргызстандын келечеги бар. Зачем бизе депутаттар? Жооп коюп сүйлөтүп койбастан сизди. Биз сиз укканы келдик элек. Булар баардыгы эле борун карган көйдө карга чыгып айтып коюшту азырчы. Биздин мындан аркы аракетибиз дагы мыйзам шегинде болот. Биз Кыргыз Республикасынын президентинин ошол аймактардагы өкүлүбүз. Биз жогорку кеңештин өкүлү эмеспиз. Биз Кыргыз Республикасынын президенти койгон тапшырманы түз аткаруучу аскербиз.
бизге мына губернаторга, бизге Кыргыз Республикасы президенти тарабынан ушул коррупция менен 30 жыл ичинде элдин ырыскысын жеп бүткөн жемкорлор менен күрөшүү тапшырмасы берилген. Биз ошол тапшырманы аткарабыз аягына чейин. Бирөөгө жагабы бул, жемкорлорго жакпайбы, башка кылабы, биз ошону аткаргандын үстүндө иштейбиз. Мына Алла Таала ден соолук берсин, жерибизге тынччылык берсе, оору сыркоодон тышкары кылса, Кудай буйруса, бардыгына жетебиз. Бүгүн чырылдап, арты боктордун бардыгы чырылдап чыгып атпайбы? Окуй деп, себеби эртең ошол өкмөттүн укуругу аларга дагы жетерине алар көздөрү жетип турат. Ошон үчүн алар чырылдап бүгүн бизди токтотуп коюунун аракетин көрүп атат. Мен сиздерге сөз берем. Мына Кудай ден соолук берип, тынчтыгын берсе, биздин күрөшкөнүбүз күрөшкөн. Биз булардын 1 метр жерине же бир тике берген акчасына кызыгып калган жерибиз жок. Эгерде бир акчасын берген киши болсо, биз ошонун маселесин токтотуп койгон киши болсо, мына Алла турат. Алдыбызга келсин. Алдыбызга келип ошону метибизге коюп, үшүнтүп атат деген маселени айтып берсин. Кудай сактасын. Менин бул жерде тууган уругум да жок. Бирөөнү кызматка киргизбейм дагы, койбойм дагы, акчасын албайм дагы. Биз мына губернатор экөөбүз акчаны жедирбейбиз, жебейбиз. Мен сиздерге сөз берем. Kimde kim götürse bileğine Allah Teala Kuday'ın versin dileğine. Uşul askeri başı da özünün aytkan sözünün üstünden çıkıp elge hizmetinden beldi. Elge hizmetinden beldi. Allah Teala Kuday'ın razılığını tavuşa akılestim o Müslümanların katarında. El başkarıp, yurt başkarıp, sözü ötümde bol жүрüşüne Allah'ım öğret nasip. Барам, мына балдарымыздар келди, барабыз. Бардык жерге барабыз. Мына Аксакалга берди, Аксакал бир Даниярга дуа берди. Мында кел. Korrupsiyonellerdi, kıvanlık başkarığını aytayın dediniz, beni atayın size. Kegile bunu Aksakal bir dua verdi. Gelin gelin oy, dumanlar. Bunu Aksakal bugün Cuma günü Daniyarga bir dua verdi. Kardeş bunda bakıyor. Aksakal bir dua verdi bugün Cuma günü geldi. Bana onu değil. Aksakal Daniyarga dua verdi. Kimselerge fazla kendisi. İmamını basavlatırız. Bulursun. Daima şu elçin kılmak kılın. Kim yoldaş durun. Yol ver. Yol ver mi?